Бир канча аптага созулган карантинде үйдө олтургандыктан көпчүлүк адамдар салмак кошконун айтышууда. Ал эми аба ырайы күн өткөн сайын ысып баратат. Демек, карантин аяктаганда жеңил кийимдерге өтө турчу убакыт келип калат экен. Андыктан биз сиздер менен бул жолу арыктоонун эң эффективдүү жолдорун бөлүшүүнү туура көрдүк. Биз сизге сунуш кыла турчу арыктоонун бул түрү япон диетасы деп аталат. Бул көпчүлүккө белгилүү эле диеталардын бири, бирок аны көп эле кармай бербейт. Анткени ал чындыгында өтө татаал болуп эсептелет, бирок анын жыйынтыгы өзүн толугу менен актайт. Кош бойлууларга жана бала эмизгендерге, ашказан жана ичеги карын оорулары менен жабыркагандарга аталган диета сунушталбайт. Айрым адамдар япон диетасы десе суши, роллы же сууга бышкан күрүчтү элестетишет. Тилекке каршы бул азыктар такыр керектелбейт. Бул диетага отуруу алдында адам өзүн моралдык жактан даярдашы керек. Эгер сиз даяр болсоңуз, анда биз баштадык. Япон диетасынын негизги милдети организмдеги зат алмашууну калыбына келтирүү болуп саналат. Ашык салмак табигый жол менен кетип, кайра салмак кошуу деген көйгөй жаралбайт. Бирок ал үчүн диетанын талаптарын толук туура аткаруу зарыл. Аталган диетанын 3 түрү бар: 7, 13 жана 14 күндүк. Биз 14 күндүгү тууралуу сөз кылабыз. 14 күндүк япон диетасынын жардамы менен 5 килограммдан 8 килограммга чейин арыктаса болот. Бирок бул сиздин учурдагы салмагыңызга да жараша болушу мүмкүн. 10 килограммда арыктагандар бар экени белгилүү. Япон диетасынын эрежелери. Япон диетасы учурунда кумшекерден, алкоголдук ичимдиктерден, ундан жасалган азыктардан, банан, жүзүмдөн жана туздан баш тартууга туура келет. Ошондой эле сагыз чайнаганга такыр болбойт. Анан эң негизгиси, менюдагы азыктарды алмаштырууга тыюу салынат. Мисалы, таңкы тамакта кофе, түштө томат ширеси деп турган болсо, эртең менен томат ширесин ичип, түштө кофе ичкен такыр болбойт. Менюга өз алдыңызча башка азыктарды да кошуп алуу биз жогоруда айткан жыйынтыкка алып келбейт. Эгер диета бир жолу бузулган болсо, аны андан ары кармоонун кажети жок. Андыктан чындап ашык салмактан арылгыңыз келсе, менюга так болуңуз. Диета учурунда суу көп ичиш керек. Ал болжол менен күнүнө 6-8 стакан. Алгач таңкы уйкудан ойгонгондо 1 стакан ичүү сунушталат. Тамактануу аралыгында да суу ичсе болот. Бирок эң жакшысы бул тамак алдында же тамак ичип бүткөндөн жарым сааттан кийинки учур. Диета менюсунда көп өлчөмдө кофе ичүү каралган. Ал антиоксиданттардын керектелүүчү көлөмүнө жана кан басымды калыбына кармап туруу үчүн керектелет. А эгерде кофени иче албасаңыз, аны көк чайга алмаштырса болот. Диета учурунда чач, тери жана тырмактардын абалы начарлап кетпеши үчүн мультивитаминдик комплекстерди камдап алуу кажет. Биринчи күн. Эртең мененки тамакта кумшекерсиз жана сүтсүз кара кофе. Түшкү тамакта 2 сууга бышкан жумуртка, өсүмдүк майы кошулган капуста, 1 стакан томат ширеси. Кечки тамактанууда 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык. Экинчи күн. 1 кесим кара нан жана кара кофе. 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык, өсүмдүк майы кошулган капуста. 100 грамм сууга бышкан уй эти жана 1 стакан айран. Үчүнчү күн. 1 кесим кара нан, кумшекерсиз жана сүтсүз кара кофе. Өсүмдүк майына куурулган каалаган көлөмдөгү кабачки же баклажан. 200 грамм сууга бышкан уй эти, өсүмдүк майы кошулган капуста жана 2 сууга бышкан жумуртка. Төртүнчү күн. Лимондун ширеси кошулган анча чоң эмес сабиз, 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык жана 1 стакан томат ширеси. 200 грамм каалаган мөмө жемиш, банан менен жүзүмдөн башкасын. Бешинчи күн. Лимондун ширеси кошулган анча чоң эмес сабиз, 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык жана 1 стакан томат ширеси. 200 грамм каалаган мөмө жемиш, банан менен жүзүмдөн башкасы. Алтынчы күн. Кумшекерсиз жана сүтсүз кара кофе, 500 грамм сууга бышкан тоок эти, өсүмдүк майы кошулган капуста жана сабиз. Анча чоң эмес сабиз жана 2 сууга бышкан жумуртка. Жетинчи күн. Көк чай, 200 грамм сууга бышкан уй эти, 200 грамм каалаган мөмө жемиш, банан менен жүзүмдөн башкасы, же 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык, же өсүмдүк майы кошулган сабиз жана 2 сууга бышкан жумуртка, же сууга бышкан уй эти жана 1 стакан айран.
8-күн кум шекерсиз жана сүтсүз кара кофе, 500 грамм сууга бышкан тоок эти, өсүмдүк майы кошулган капуста жана сабиз, өсүмдүк майы кошулган сабиз жана 2 сууга бышкан жумуртка. 9-күн лимондун ширеси кошулган анча чоң эмес сабиз, 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык жана 1 стакан томат ширеси, 200 грамм каалаган мөмө жемиш, банан менен жүзүмдөн башкасы. 10-күн кум шекерсиз жана сүтсүз кара кофе, 50 грамм сыр, өсүмдүк майы кошулган 3 анча чоң эмес сабиз, 1 сууга бышкан жумуртка, 200 грамм каалаган мөмө жемиш, банан менен жүзүмдөн башкасы. 11-күн кум шекерсиз жана сүтсүз кара кофе, 1 кесим кара нан, өсүмдүк майына куурулган каалаган көлөмдөгү кабачки же баклажан, 200 грамм сууга бышкан уу эти, өсүмдүк майы кошулган капуста жана 2 сууга бышкан жумуртка. 12-күн кум шекерсиз жана сүтсүз кара кофе, 1 кесим кара нан, 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык, өсүмдүк майы кошулган капуста, 100 грамм сууга бышкан уу эти, 1 стакан айран. 13-күн кум шекерсиз жана сүтсүз кара кофе, өсүмдүк майы кошулган капуста жана 2 сууга бышкан жумуртка, 1 стакан томат ширеси, 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык. 14-күн кум шекерсиз жана сүтсүз кара кофе, 200 грамм бууга бышкан же куурулган балык, өсүмдүк майы кошулган капуста, 200 грамм бууга бышкан уу эти, 1 стакан айран. Япон диетасынан чыгуу. Диета аяктагандан кийин буга чейинки менюдан такыр эле алыстап кеткен туура эмес. Күнүнө бирден азык кошуп турсаңыз болот. Эгер сизге арыктоонун бул ыкмасы жагып диетага отура турган болсоңуз, бул видеонун астына комментарий калтырып коюңуз жана күн сайын күндөлүк иретинде биз менен жыйынтыктарыңызды бөлүшүп туруңуз. Ошондой эле биздин бул видеону арыктагысы келип жүргөн досторуңузга, туугандарыңызга, тааныштарыңызга жиберип коюңуз. Биздин каналдагы видеолор бир гана сиздерге арналат.